Бул 20 цитата. Жок күндү баштабагыла, муздаткычта илинип туруш керек. Биздин жашообуз кандайдыр бир багыт болгондо гана гармониялуу болот. Багыттан адашпаганга жардам берчү белгилүү адамдардын 20 айткандарын сунуштайбыз. Күнүнө 3-2 бөлүк убактысын жеке өзүнө бөлө албаса, анда ал кул. Фридрих Ницше. Акылдуу адамды жумушка алып, кайра эмне кылуу керек экенин үйрөтүү болбогон нерсе. Акылдуу адамдар бизге үйрөтсүн деп жумушка алабыз. Стив Джобс. Жумушунун жыйынтыгын дароо көргөзгүсү келгендер өтүкчү болуш керек. Альберт Эйнштейн. Ар дайым татаал жолду тандагыла. Жолдон бир да атаңдаш жолуктурбайсыңар. Шарль де Голль. Кечигип чыгарган туура чечим ката болуп эсептелет. Ли Якокка. Эгерде билим алуу кымбат деп ойлосоңуз, анда билимсиздик канча турарын карап көрүңүз. Роберт Кийосаки. Эгерде жалгыз максатыңыз бай болуу болсо, анда эч качан жетпейсиз. Джон Дэвисон Рокфеллер. Акча сизди бактылуу кылбайт. Азыр менде $50 миллион бар. 48 миллион долларым бар кезде кандай бактылуу болсом, азыр деле ошондой бактылуумун. Арнольд Шварценеггер. Эл бай болгусу келбейт. Башкаларга караганда байыраак болгусу келет. Жор Стюарт Милл. Иштеп атам деп айтпай эле кой. Эмне иштеп тапканыңды көрсөтчү. Томас Роберт Дюар. Ким бир күн кечке иштесе, акча тапканга убактысы жок. Джон Дэвисон Рокфеллер. Ийгиликтин рецеби: башкалар уктап жатканда окуңуз, башкалар бош жүргөндө иштеңиз. Башкалар ойноп жатканда даярданыңыз. Башкалар жөн эле кааласа, сиз кыялданыңыз. Уильям Уарт. 20% адам 80% жумушту аткарары илгертен белгилүү. Жакында 80% адам ошол 20%га кирем деп ойлору белгилүү болду. Белгисиз автор. Акчасы жок адамды эч кызыкпаган адамга таасир калтырыш үчүн кереги жок нерсени сатып алууга көндүрүү алдамчылыгы бүгүнкү күндүн чеберчилигине айланды. Виктор Папанек. Максатыңыз кандай гана болбосун, аракет кылып гана жетесиз. Опра Унфри. Өзүм 100% иштегенге караганда 100 адамдын 1% иштегенинен киреше алгым келет. Джон Дэвисон Рокфеллер. Базар туруксуз. Өзүңүздү инвестициялаңыз. Михаил Баршевский. Кандай гана ойлобоңуз, колуңуздан келеби жокпу, баары бир туура ойлойсуз. Генри Форд. Сиңирген эмгегиңизге жараша сыйлыгыңыз кимге калат деп кайгырбасаңыз, баарын аласыз. Бенджамин Франклин. Баарын билген адамга караганда энтузиазм менен иштеген адамды жумушка алмакмын. Джон Дэвисон Рокфеллер.